бурчту уже 6 гектарда ошон биздин карта өзү өткөзүп берген картанын ичинен немеге трансформация кылып немеге чекке берип атат. Официально ортомчо сатышкан. Жантураев кантүрү мынол турган айыл интернационал деген айыл. Интернационал айылынын балдарына берилген мектептин ордундагы чек кылып сатып берген мектептин орду жок бул жерде. Булардын дагы мындайнын түшкөн жолдору болуш керек эле. Бул жолдорду да чек кылып берип бирди. Булар бери карап өтө турган жол жок. Булар алган бак турган аян айдоо аянты. 21-жылы жалдырган. Мен өмүрү жалдырган эмесмин мунун алдына барып. Жери да сураган эмесмин. Өмүрү. Жалдырган эмес. Мен 17-жылы мына отурсаң мен сүйлөп атам. Сен сүйлөн жөн турдум мен. Айла өкмөтү уюштуруп атат. Айласы болбойт. Айла өкмөт качан? Анан кийин булар 42 об деген совсем башка жакты тартып алып 42 деп атат. Биз баягы немеси бар. Жерден башка жактан албай эле сиздеркине болсо болот ошо. Ооба. Азыркы күндө ошем Каттаталдык айыл өкмөтүндөгү Торгой булак боюнча сот процесстер жүрүп атат бул боюнчачы. Эми сиз түшүндүрмө бергенде сотко кайрылга деле түшүндүрмө бергенсиз, Ооба. Өкмөт башчыбыз Жантураев Кантөрөгө мыйзамсыз иштери боюнча кат менен кайрылганмын. Birinin üstüne birini satkanda эми буга чейинки айыл өкмөт, буга чейинкилердин ошол баягы мурдагылардын абийириндеги нерсе да бул биринин үстүнө бирин сатып салган. Ош шаарына жакын жерлерде, мына Кара Суу району, Араван району, Борбору, мисалы Өзгөн районунун Борбору, Өзгөн шаарына жакын жерлерде, Ноокат районунун Борбору, Ноокат шаарына жакын жерлерде болгон окуялар да булар. Бир дагы жер сатып тешиги бүтөлүп жыргап кеткен адамды көргөн жокпуз. Мына ушул Кара Суу, мына не то что Кара Суу, Ош облусунун эле аймагындагы эмелерди алалык, фактыларды. Алды жер жамандап барбасын, алды өлүп, о дүйнөдө жатат, арты камалып, ортосу камалып түрмөдө жатат, арты азыр тергөө жүрүп атат үстүлөрүнөн. Ушул Каттаталдыктагы жер маселелери боюнча анын ичинде 36 гектар боюнча бизге маалымат берип кетсеңиз да, сизге да убагында келип кайрылышкан экен бул ээлери, айыл тургундары. Ооба, ишкер, жеке ишкер менен ошол 36 гектар жердеги кооперативдин башчысы болуп жүргөн адам мага келип кайрылуу кылышкан. Ошол жерибизди Каттаталдык айыл өкмөтү мыйзамсыз эле алып туруп элге таркатып берди деген. Анан ал жерде мындай окуя. 1176 адам мына бүгүнкү күндө 1176 адам чек алууда кезекте турат. Анын ичинде бүт бардыгы жаштар. Көп үйлөрдө 4төн 5тен келиндер бир үйдө жашап атышат бүгүнкү күндө. Себеби чыгып кеткенге мүмкүнчүлүгү жок. Чектер жетпейт, бөлүнгөн эмес. Анан 36 гектар жер боюнча мына фактически бул 36 эмес 41 гектар жер болгон. Бул баягы кооператив болуп көп жылдык бак өсүмдүктөрү болгон, бак дарактар көп жылдык. 41 гектар жерди булар пайдаланып жүргөн. Бирок фактически 36 эмеде мыйзамдуу түрдө 36 гектар жер болуп, булардын өздөрүндө дагы госактысында турат. 36 гектар жери бар деген. Анан муну кайра топосъемка кылдырып архитектура менен, госрегистр менен бардыгын текшерип чыкканда 5 гектар жер ал жерден ашык чыккан. Баягы 36дан. 36дан тышкары. 36дан тышкары. Бул картасы дагы бар, госрегистрде бүт контурлары менен бөлүнүп берилген. Анан 36дан тышкары чыккан 5 гектар жерди булардан айыл өкмөтү алгандагы трансформацияга берген. Бүгүнкү күндө ал жер трансформацияланган жер. Трансформация болуп анан кийин көпчүлүккө жанагы чекке таратып берүүгө бөлүнгөн жер болуп эсептелет. Анан бул кишилерде 36 мыногу кооперативдин жетекчиси жанагы арызданып жүргөн киши дагы өзү жанагы өзү дагы кол коюп берген. Да 5 гектар жер менден ашык. Мен ошого макулмун деп бул госрегистрде документтердин бардыгы турат. Бул кишинин колу коюлган, ал жерде архитектордун колу коюлган, айыл өкмөт кол койгон. 36га тийишпей эле дейсиз ошондо. 36 гектар жерине эчтекесине тийишкен жок. 36 гектар жер бүгүнкү күндө мыйзамдуу түрдө булардын госактысы менен колунда турат, иштетилип атат.
ал эмеде госрегистрде картасы менен турат. Анан буларга 5 гектар жерге трансформацияга бөлөт дагы, анан кийин контур кылып туруп аме тиги чектерин аныктап берет. Анан ошол чек аныкталгандан кийин анан булар биз үчүн ошо 36 гектар жерибиздин 5 гектар жерин алып койду деген маселе менен чыгып атат да. Анан булар ушул 5 гектар жердин ичинен жеке ишкерге алма бакка деп туруп, жанагы кооперативдин жетекчиси жерди сатып берген. Ошол жердеги жанагы алма бак тигип алдым, мен миллиондогон акчаларды короттум, ошол жерге суу чыгардым, насос менен башка деп жеке ишкер жүрүп атпайбы? А кишиники ушул 5 гектар ашык жердин ичинде болгон. А муну сатып берүүгө бул эменин кооператив жетекчисинин эч кандай мыйзамдуу да укугу жок болгон, таптакыр эле. Булар алдап туруп бу кишиге саткан, эми ошол жерди мыйзамдаштыра албай убара. Себеби бу киши скорее всего менин түшүнүгүм боюнча акчасын сурап атат да, же акчамды бергиле, же жеримди чечип бергиле деп. Бул булардын проблемасы да. Берде тиги мамлекеттик эменин мекеме уюмдардын эч кандай буга тиешеси да жок. Алар акчасын да алган эмес, башка да кылган эмес. Болгону ашык жерди 5 гектарды чыгарды, азыр трансформация кылып уже элге таратылып атат. 36 гектар жер жеке менчикте да. Булардын өздөрүнүн дыйкан чарбанын жери. Бирок эмнеге анда госрегистр буларга 5өөнү кызыл китеп берген экен да, калганына баягы эле жеке менчик тууралуу бөлүк менен эле жүрөт экен да. А буга болсо тиги госрегистрге барсак айыл өкмөтү уруксат бербей атат, топосъемка кол коюп бербей атат да. Буга кандай дейсиз? Кайсыныкына топосъемка? 36-нын. Жок, 36-нын ичинде алардын өздөрүнүн ар биринин өзүнүн документи бар. Алар ичара 5өө кызыл китеп бар. Чарба калганында болсо жеке менчик тууралуу көбөлүк деген китап бар экен да. Мурдакы мамлекет каттоо кызматы түптөлгөнгө чейинки земельный устройство районы деп ошондон берилген эле китептер менен алып барган. Буларда мындай да, бул жанагы мына Озгурдагы талаш жер болуп атпайбы? Бүгүнкү күндө жанагы 80 гектар жер талашка түшүп, ишкер менен Озгур айылынын жашоочуларынын ортосундагы талаш жер дейт да. Бул да мунун да тарыхы. Себеби колхоз убагында буларга тиги документально бөлүп берген, баягы 80 гектар жерди китеп берип койгон. Бардыгында көп китеп бар. Менчик ээси деген баягы биринчи бөлүнгөн көп китеп турат. Булар ошо менен жердин ээси биз деп жүрө берген. Бир дагы адам документально ага барган эмес дегемеге. Госрегистрге барып документально аларга көбөлүк жасатып башка кылабыз деген түшүнүк болгон эмес да. Булар салыгын төлөй берген, как положено жылына салыгын төлөгөн, чегин алып койгондагы бул менин жерим деп жүрө берген. Ал ошо башында берилген жана менчикке берилген менчик укугун каттоо боюнча көк китеп ал жердин ээси болуп эсептелбейт. Себеби анын бардыгы госрегистрден барып каттоодон өтүп кайра колуна берилип бардыгы документтер такташ керек эле да. Бул жерде дагы ошондой окуя. Азыр эми мына 5 гектар жердин талашынан улам анан Каттаталдык айыл өкмөтү мынагы жерге эме коюп койгон. Бул 5 гектар талаш экен, мейли дейли. Андан тышкары айылдар ичинде дагы мыйзамсыз берип кеткен жана Сабырбай дейби айыл өкмөтү интернационалда тиги эле мында Садырбайда ошондун жашоочулары берди. Анан интернационал деген айыл өкмөтү Каттаталдык айыл өкмөтүнүн имараты турган айылчы. Ошакта да жолго берип кеткендер бар экен. Ушулар териштирүү болуп. Булар боюнча мындай болуп атат. Мына кече эле канча бир 15 күн болду эмен келип кеткенде, башкы прокурордун келип кеткени. 8-сентябрда. Башкы прокурор, министрлик кабинет төрагасынын орун басары, Ички иштер министрлиги орун басары келип, эл менен жолугушуу кылды. 112 арыз болду. Кара Суу районунан эле 112 арыз, райондон эле 112 арыз бул жер гана маселеси боюнча. Башка маселе көтөрүлгөн жок. Бүт эле ушу жер. Биринин үстүнө бирин сатканда эми буга чейинки айыл өкмөт, буга чейинкилердин ошол баягы мурдагылардын абийириндеги нерсе да, бул биринин үстүнө бирин сатып салган. Мына бүгүнкү күндө күнүнө эгерде губернаторго бир 30 адам кайрылуу менен келе турган болсо, ошонун 25и жер проблемасы. Бир участокты 5 кишиге сатып койгон. Айыл өкмөтү сатып. Ичинен эле токтом бере берген. Мисалы мындай бир токтом берип коет да. Бир баракка токтом деп чыгарат дагы, анан токтомдо Эшматов Ташматка Кара Суу районунун мисалы Каттаталдык же Сабай айыл өкмөтүнөн 6 соттук жер участогу бөлүнүп берилсин деп туруп колдо карматып кое берген да. Эч кандай контур номер, ал жерде контур номер эчтеке көрсөтүлгөн эмес. Анан булар адам да бай карапайым адам мыйзамды каяктан билет. Жер бөлүнсүн деп турса, токтом чыгып турса, айыл өкмөтүнүн кол печати турса болду деп бул сүйүнүп баягы алып жүрө берген. Анан булардын ар биринен эми бул канчадан акча алганын эч ким айта албайт. Ар ким ар кайсы сумманы айтат. Мен анча бергем, мен мынча бергем депчи. Анан эле ошондой кылып токтомду бир жерге бир 3-4 кишиге берип койгон. Анан төртөөтөн көтөрүп жүрөт да баягы ээсимин деп. Анан эми мына жер маселеси эми курчуп эми чыкканда элдин баары да көтөрүп анан айыл өкмөткө келет да.
мынакей мен ушундай токтомун бар айыл өкмөттө ушуну мага мыйзамдаштырып жеримди берип кой десе кайсын берем дейт, каерде жазылып турат, кайсы контурда, кайсы номер менен десе эч ким билбейт. Анан сизге окшогон менде 4 арыз турат дейт мынакей. Төртөөңөрдүкү тең берип койгон. Эми төртөөңүн бир эле мыйзамдуу жолу сотко кайрыласыңар дагы. Сот кимиңердикин мыйзамдуу деп тапса, ошонун арага чек берилет. Дания мырза, ансыз жок деп койгон да. Бул жерде тиле соттун чечет экен, ошону берген айыл өкмөттөрүнө эмнеге чара көрүлбөй келет? Чаралар эми мынакей азыр мисалы кабыл деле кабыргасынан коюлуш керек, башка прокурор алды. Мына андан кийин 2-3 күн мурун башкы прокурордун орун басары келип, эл менен кайра ошол арыз ээлери менен жолугуп, 112 жана жерге деген арыз ээлери менен жолугуп, көпчүлүгүнүкү баягы эмеси сроктор өтүп кеткен, мөөнөт. Мыйзам боюнча ушундай экен да, мөөнөт өтүп кеткенден кийин ал жерге эч ким эч нерсе деме кыла албайт экен. Көбүнө соттун чечими чыгып калган. Соттун чечими чыккандан кийин ага прокуратура эч нерсе деп азыр кийлигешип кайра соттун чечимин буза албайт. Себеби мыйзам ошондой. Сот өзүнүн өкүмүнө өзү гана жооп берет. Башка эме жок. Көпчүлүгүнүк ошол нерседен токтотулуп атат. Көпчүлүк айыл өкмөттөрүнүн үстүнөн кылмыш иши козголуп, бүгүнкү күнгө чейин тиги коопсуздук кызматы тарабынан кармалып камалып аткандар толтур айыл өкмөттөрдө. Именно жер адистери айыл өкмөттөр ошентип берип берген жерлердечи мындай маселе айрыкча Ош шаарына жакын жерлерде, мына Кара Суу району, Араван районунун Борбору, мисалы Өзгөн районунун Борбору, Өзгөн шаарына жакын жерлерде, Ноокат районунун Борбору, Ноокат шаарына жакын жерлерде болгон окуялар да булар. Четки айылдарда, мисалы Тоолуу айылдарда, башкаларда мындай окуя андай эмес да, жердин баасы анчалык эмес. Мынчалык көп мыйзам бузуу катталган эмес. Ушул 4 райондо, жакынкы 4 райондо мыйзам бузуу биринин үстүнө бири катталган да. Булар ошонун бардыгын тиги мыйзам бузуу менен берип туруп токтомдорду анан айыл өкмөттөр кетип калган. Эми азыр ошонун бүт бардыгын четинен алып алып кайруунун аракетин көрүп атабыз. Бирок мыйзам боюнча биз көп нерсеге кийлигише албайт экенбиз. Себеби бардык маселе жер боюнча маселенин көбү тергөөгө берилип калган. Арыз жазылып калган, тергөөдө турат. Тергөө иши жүрүп аткан маалда дагы биз ал жерге бийликтин өкүлү катары тергөө ишине кийлигишкенге акыбыз жок. Бул мыйзамда жазылып турат. Сот ишинин сот чечими тиги чыгып калган жерлерге таптакыр эле кийлигише албайбыз. Себеби соттун өкүмүнө сот өзү гана жооп берет мыйзам чеги. Ания мырза, бул деген бардак да. Муну кантип чечебиз, кантип оң жолго салабыз деген бир мында алда бир үмүт бар мындай оңдойбуз деп. Анткени биз эле мына келип 3 күндүн ичинде ар бир кадам сайын ушундай жер маселесинен такалдык да. Биз азыр бул боюнча мындай маселе бар да, мына жерлерди мынагу чек кылып берип атпайбызбы жерлерди. Чек кылып бере турган болсок, биз Ош облусунда бир 10-15 жылдан кийин жер таппай калабыз бергенге. Себеби элдин бардыгына жетпейт. Бир айыл өкмөттө 3,5 миң, 2,5 миң, 4 миңге чейин чек алам деп кезекте тургандар бар. Жер жетпейт элдин бардыгына таратып кое турган болсок. Эгерде бүгүнкү күндө сугат жердин бүт бардыгын биз үлүш жер кылып туруп тарката турган болсок, анда эртең азык түлүк коопсуздугун, эгинди каяка эгебиз, тоютту каяктан табабыз, башка деген чоң маселелер турат. Ошон үчүн мына бүгүнкү күндө министрлер кабинетинде дагы ушул атайын жобо иштетилип чыгып атат. Көп кабаттуу үйлөрдү көтөргүлө деген. Азыр чек берүү токтотулат, Кудай буйруса. Чекти 6 сотудан, 7 сотудан, 8 сотудан, 10 сотудан чек берилбейт. Көп кабаттуу үйлөрдү, экономия үйлөрдү көтөрүп, анан элди ошол көп кабаттуу үйлөр менен камсыз кылуу боюнча тапшырмалар берилип атат. Азыр мына биз Кудай кааласа Араван бүт жака республика боюнча Араван районунун Алиянаров айыл өкмөтүндө 5 гектар жерди трансформациядан өткөрүп бүт документтери бүттү. Корутундулардын баарын алып райондук комиссиядан өтүп, бүгүн катлаваны касылып атат. Кудай буйруса капсула салынат, бир мына 7-8-инде капсула салынат деп күтүп атабыз. Ошол жерге 9 кабаттуу 9 көп кабаттуу үй курулат. 9 этаждуу. Ошондой үйлөрдү мына биринчи ошол жерден баштайбыз, аларга инвестор дагы даяр. Ошо менен көтөрүп туруп куруп ала турган болсок, ошол процесс жакшы кете турган болсо, Кудай буйруса, анда бүт жака ошону жайылтабыз. Бүгүн тапшырма ошондой. Бийик көтөрбөй турган болсок, азыр туурасынан бере берсек, чек эч кимге жетпейт. Биз элдин бардыгына берип бүтө албайбыз. Бул ачык эле нерсе. Анан көптөрү мындай маселе болуп атат. Айрыкча Кара Суу районунун тегерегинде мурдагылар бардык жерлерди саткан, жана антип токтомдорду берген, акчаларын алып алышкан. Анан эл бүгүн сурап атат, алардан талап кылып атат. Акчамды алдың эле. Жеримди мага таап бер деп атат. Алар болсо улам түртүп коюп атат. Силер азыр обл администрацияга бара бергиле.
барып ызы чуу сала берсеңер, көчөгө чыксаңар, митинг кылсаңар, башка кылсаңар, анан силердин жериңерди булар коркконунан чечип берет, башка кылат деген маселени көтөрүп жиберип койгондор да өтө көп. Биз бардыгын айтып атабыз. Бир дагы чек берилбейт. Баягы мурдагы список менен мисалы 1176 деп атпайбызбы? Мисалы адам катта талдык эл айыл өкмөтүндө. Ушул жерге списокко тургандар бар да. Списокко кимдер турган? Байлар турган. 2ден 3төн чеги барлар турган. Балдарына, бардыгына керек болсо кыздарына кошуп чек алып койгондор списоктун башында туруп алган. Биз азыр ошол тартипти киргизип атабыз. Бир дагы чек жер трансформация болуп келдиби, айыл өкмөткө чекке бөлүнө турган. Бирөөсү дагы мурдагы эски список менен берилбейт. Списокты жокко чыгарабыз дагы. Ар бир айылдын өзүндө айыл өкмөттө комиссия түзүлөт, райондун кишилери кошулат. Комиссия түзүлүп, ар бир айылда жыйын болот, элдик жыйын өтөт. Анан ар бир айыл өзү билет ким бүгүнкү күндө айылда муктаж. Чынында жерге муктаж, ошону айылдык жыйын чечет, протокол кылабыз дагы. Анан ошол айыл элинин протоколунун негизинде тизме түзүлүп, анан жерди бөлүп бересиңер деп атабыз. Себеби мурдагы тизмелердин бирөөсүнө дагы ишеним жок. Айырда каша болуп кеткен. Милечи ким тууганына, бөлөсүнө, таанышына, башкасына берген бүт бардыгын. Бул эме мына Алиянаров айыл өкмөтүндө, Араван району Алиянаров айыл өкмөтүндө бүгүнкү күндө ишке ашты. Бүт тизмедегилердин бардыгын чийип туруп, булар кайрадан жаңыдан комиссия түзүп, ошол жаңы түзүлгөн комиссиянын чечими менен жерлерди муктаж дегендерге алып берип атат. Тизмеде нейр укмуштар чыгып атат. Баласы Россияда жүрөт, бирок жерге тизмеге кирип койгон, мурда 2 баласын алып койгон, дагы 3-чү баласына чек алып атат. Ошол эле учурда 4 баласы менен бир үйдө жашап, 4 келин бир үйдө жашап аткан учурлар четинен кездешет. 2-нин бири, 3-түн бири ошондой абалда жашап атышат да, себеби чек жок, алган эмес. Азыр ошону калыстыкка кайтарып келүү боюнча колдон келген аракеттин бардыгын жазып атабыз. Азыр бир рычаг ошол трансформация болуп келген жерлерге көп кабаттуу үйлөрдү курушубуз керек. Бир эле чыгууга мүмкүнчүлүк болгон жер ушул. Эгерде андай кылбай турган болсок, биз жакынкы 15-20 жылда азык түлүк коопсуздугуна камсыз кылууда биз чоң жоготууларга учурайбыз. Себеби жердин бүт бардыгы үй салууга кетип калат. Жанакы мөөнөттү өтүп кеткендигине байланыштуу, кыскарып кеткен кылмыш ишине байланыштуу айыл өкмөттөрүнүн иштери ошончо эле калып кетет эми. Кыскарып кеткендердики калып кетип атат. Эч кандай жоопко тартылбайт. Кыскарып кеткендердики мөөнөтү бүттү деп ошону менен калып кетип атат. Эми бул мыйзам ушундай экен. Ага биз эч нерсе деп бийлик иши да албайт экенбиз, башка да кыла албайт экенбиз. Ал эми могу Торгой булактыкы болсо мыйзамдуу эле трансформация болгон, мыйзамдуу эле берилип атат ошо. Трансформация болгон толугу менен кетип атат. Мындайда мен бир таң калган нерсе, мына бардыгыбыз эле Кудай алдында пендебиз го, да. Бир дагы жер сатып, тешиги бүтөлүп жыргап кеткен адамды көргөн жокпуз. Мына ушул Кара Суу, мына не то что Кара Суу, Ош облусунун эле аймагындагы эмелерди алалык, фактыларды. Алды жер жамандап барбасын, алды өлүп о дүйнөдө жатат, арты камалып, ортосу камалып түрмөдө жатат, арты азыр тергөө жүрүп атат үстүлөрүнөн. Бирөөндө дагы бир тешиги бүтөлүп ушу жерди сатып жыргап кеткен кишини көргөн жокпуз. Себеби ушунча киши артында ыйлап атат да. Бардыгын алдыганда, бүт бардыгына жана антип токтомдорду жасалма карматчы акчаларын алып алдап койгон. Эртең аласың, бүрсү күнү аласың, жерди трансформация болуп келбей атат, өкмөткө бергенбиз, өкмөт чечпей атат деле бүт эле тияка шылтай берген. А самом деле андай жер, ал жерге трансформацияда болгон эмес, эч нерсе болгон эмес. Алдашканда жөн эле. Ошонун азабынан эми ошончо адамдын ыйы, ошончо адамдын каргышы деле билбейм, оңдурбайт. Бир адамдын жыргап кеткенин көргөн жокпуз. Бүгүнкү күндө бул факт да далил. Ошондой саткандар көп экен. Көп, өтө. Биринин шапкасын бирине кийгизишкен. Мен эми таң каласың, ал жердеги суммаларды уксаң, ал жердеги болгон суммаларды берген акчаларын айтып келип атышат. Мен тигиге бердим эле, буга бердим эле, мынча бердим эле, эртең мага ушул жерди берем деди эле, мына кагазы деп көтөрүп келет. А кагазы болсо жөн эле дааратканага алып барып кое турган кагаз да, жөн эле алдап жазып берип койгон. Карапайым эл ага кагазга түшүнбөйт да. Мына жер берилсин деп турбайбы деп эле көтөрүп келе берген да. Бирок эч нерсеси көрсөтүлгөн эмес, бир дагы токтомдо. Эми жак келечек сиздердин план бар экен да, бул жер мафиясы ушундай ызы-чуунун баарын ооздуктап, жанагындай көп кабаттуу өткөргөнсө. Көп кабаттуу үйлөргө өткөрбөсөк болбойт. Кудай буйруса, мына могу Алиянаровдагы Араван районундагы Алиянаров айыл өкмөтүндөгү долбоор ишке ашып калса, Кудай буйруса, мына баштап алсак, азыр 2 күн болду. Кечээ бүгүн котлованы башталды, казылып атат. 7-8-inde ошо капсула салабыз деген план бар. Ошону менен толугу менен кирсек, бүтүп калса, Кудай буйруса, ушул жерди көп кабаттуу үйлөрдү эмеге таратабыз. Бу жерде мындай анализ болуп атат. Бүгүнкү күндө ошол жанагы шаардын тегереги, Кара Суу районунун тегереги, Араван районунун тегерегинде 6 соту жер $35.000 $50.000 чейин кетет.
Бүгүнкү күндө реалдуу баасы 6 соту жер. Кара суу районунда 6 соту жер, 7 соту жер, 8 соту жер 60-50 миң, 60 миң долларга чейин чыгып кетти баасы сатууда. Эми ошону карапайым эл келип ала турган болсо, мисалы 50 миң сотуга жер алса, ал үй салыш үчүн дагы почти 100 миң доллар акча кетириш керек. Ошондо жалпы чыгым 150 миң долларга чыгып кетип атат. Андан көрө биз көп кабаттуу эконом класстагы, бизнес класстагы үйлөрдү курсак, себеби тандоо кылыш керек да элге. Ким эконом класска мүмкүнчүлүгү жетсе эконом класста алат, ким бизнес класста алам десе бизнес класста ала берет. Мисалы 2 комнаталуу квартираны бере турган болсок, мына бүгүнкү күндөгү баасы 47 миң доллар, 47 миң 48 миң доллардын тегерегинде 2 комнаталуу квартиралар, элитный үйлөрдөгү бул бүгүнкү күндөгү жанагы рассрочкага да берилип аткан баа. 2 комната квартираны ал 47 миңге сатып алса, экеси арзан чыгып атпайбы? Мисалы 150 миңге алып колунан келет 3 квартира алып койгонго. Ошондой шарт менен кылып атабыз да. Мисалы айылдын шартында ошондой кластерлерге бөлүп атабыз жанагындай эме кылып. Мүмкүнчүлүгү жетишинче алат, мүмкүнчүлүгүм чоң колуман келет дегени бизнес класста алат, эч кандай эме жок. Элге баягы чектөө жок да. Только эле ошо эконом класстагы үйдү аласың деген чектөө жок. Элге тандоо кылат компания. Мынакей биз куруп атабыз, кааласаңыз бул, кааласаңыз бул, баасы бул деп туруп ортого салып берет да. Ушуну менен гана чечпесек, башка бул жерде чечип кете турган маселе жок. Бул өкмөттүн деңгээлинде көтөрүлүп аткан маселе, бүгүнкү күндө дайындалып аткан тапшырма. Дания мырза, анда түшүнүктүү. Рахмат сизге. Убакыт бөлүп